Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Назарыңыздарда элибиздин автордук аналитикалык программасынын кезектеги чыгарылышы. Адам гана тил табат, адам гана дил табат, агымы менен ааламдын адам гана бирге агат деп улуу акындар айтып өткөндөй, көрсөтүүбүздүн өткөн жолку чыгарылышында боорун медициналык операция жолу менен Индиядан алмаштырууга муктаж болуп, оор абалда төшөктө жаткан мекендешибиз Тынчтык Алымкуловдун аянычтуу тагдыры жөнүндө кеп кылганбыз. Биздин көрсөтүүбүздүн натыйжасында Тынчтык Алымкуловдун үй бүлөсүнө тууган урук, кошуна колоң, жек жаат, дос жар, деги эле жер шарынын бардык булуң бурчунда окуп, иштеп, эмгектенип, аалам агымы менен жарышып жашап жүргөн бардык мекендештерибиз, жалпы эле боорукер инсандар шартына жараша акчалай колдоо көрсөтүп, бир жуманын ичинде банк эсебине 20 миңге чукул Америка долларын чогултуп беришиптир. Тынчтык Алымкуловдун энеси үстүбүздөгү жылдын октябрь айында Ньюту телеканалынын Элбесин автордук программасына уулу Тынчтык Алымкулов тез арада ичинде чет өлкөдө операция жасалыш керектигин айтып кайрылган. Ошону менен бирге Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду дагы сыртта карап турбастан жардам берүүгө кол сунуп, элди ынтымакка чакырган. Мына ушундай жардамга муктаж болуп турган мекендештин ушундай бир кыйналып, кыйынчылыкка дуушар болгон биздин канчалаган бир туугандарыбызга колубуздан келген салымыбызды кошуп, бир ортодо татыктуу көпүрө болуу аракеттери жүрүп келет. Мына азыр ушул жерде олтургандыгыбыздын себеби бар. Бул себепти дүйнөдө мына ушундай учурда эч убакта кыргызбыздей көрүп иштерди жасап келебиз. Эч убакта мындай учурда биз таштабашыбыз керек деген чакырыктарды жасайбыз. Анан өткөндө ошол Тынчтыктын апасы менен энекебиз бизге кайрылды. Айланайын балам Азамат, менин уулум ушундай акыбалда турат. Ушуну бир коомчулукка силер ушул колуңардан келишинче жеткизип, бир колуңардан келишинче бир аракетиңер жасап, менин баламдын аман болуп калышлыгына бир себеп болгулачы деген кайрылуусу. Анан Тынчтыктын жөнөткөн ушул эненин жөнөткөн сүрөтү мени түнү уктаткан жок. Мен аябай ойлонуп, анткени себеби эмнеге? Чыныгы мусулман адам өзүнө каалаган жакшылыкты өзгөгө каалаш керек деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы хадистеринде айтып кеткен. Өзүбүзгө кааласак, анда мен бир нерсени айткым келет. Ушундай абалда эгерде мен жаткан болсом, эгерде көрүп жатып сиз ушундай акыбалга дуушар болсоңуз, сиз кандай ойлойт элеңиз? Сизге бирөө келип, бир акчалай жардам эмес, жөн гана жылуу сөзүн айтса, сиз өтө кубанычта болор элесиз. Мен дагы мына ошондой күндү кааласак, анда келиңиз мекендеш, мындай учурда кайдыгер карабай. Тез арада ичинде ири суммадагы акча каражаты чогулуп, Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов өзү жетектеп 8 ноябрь күнү Индиянын борбору Нью-Делиге учуп барган. Көп өтпөй эле 10 ноябрь күнү боорун алмаштырууга 11 саатка созулган операцияга кирип, ийгиликтүү жыйынтыкты алып 49 күн дегенде өз мекенине аман эсен кайтып келди. Бишкек шаарында жайгашкан Манас эл аралык аэропортунда Тынчтык мекендешибиздин апасы, бир туугандары, достору болуп көзүнөн жашын алып тосуп алды. Урматтуу кыргыз элибиз, мынакей буюрса, мындан канча күн мурун, канча ай мурун мынакей Тынчтык элибиздин ден соолугуна байланыштуу жумурай журт кыргыз эли баарыбыз ушул иш-чарадан баштады элек.
мынакей ошол жыйынтыгы буюрса мынакей төмөнчү азамат айткандай жакшы мынакей жыйынтыгын берип аман эсен келип биздин өзүбүздүн Кыргызстаныбызга аман эсен келип мынакей тосуп атабыз, баарыбыз сүйүнүп ушул иш чараны ошол тынчтык инибиздин талас шаарында, талас районунда Манас айылындагы аксакалдарыбыз баш болуп, айыл өкмөттөрү баш болуп, эже байкелерибиз, ага инилерибиз баш болуп ушул иш чараны айылдан баштады элек. Мынакей буюрса ошонун жыйынтыгы бүгүнкү күндө мынакей жакшы аман эсен операция болуп Индияга барып, элибиздин жардамы менен, ушул кыргыз элинин жардамы менен, ошо айтып кетерим, ушул ынтымагыбыз менен, кыргыз элинин ынтымагы менен ушул Кыргызстандагы Жети областагы Кыргызстандагы кыргыз мекендештерибиздин жардамы менен ушул тынчтык инибизге ар кимибиз колдон келишинче жардам берип, мынакей буюрса жакшы күндү мына тосуп атабыз. Ошонун ичинде мынакей айтып кетерибиз, дагы ошо кыргыз мекендештерибиз, алыста жүргөн Россиядагы, Америкадагы, Кореяда иштеп аткан кыргыз мекендештерибиздин дагы жардамы аябай, бул тынчтык инибизге аябай чоң жардам болуп, мынакей жакшы күн тосуп атабыз буюрса. Ошол айылдан баштады элек, эң биринчи башталган Манас айылындагы мынакей кайрымдуу болуу фонду менен башталып, ошонун фонддун артынан дагы мынакей айыл аксакалы, айылдагы тынчтык инибиздин туугандары, жора жолдоштору, классташтары ушул жакшы иш чараны башташты эле. Ушул жыйынтык жакшы жыйынтыгын берип, мынакей аман эсен тосуп алып, тынчтык инибизди өзүбүздүн арабызга алып келип, мынакей жакшы сүйүнүч менен күтүп алып атабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мына биз кече жакында тынчтык досубузду ушул Индияга оорусуна байланыштуу жөнөткөнбүз. Мына ошол жөнөткөнүбүздүн акыбети кайтып, Алла Таала жеңил кылып, мына шифасын берип, Алла Таала чексиз мактоолор болсун ушинтип. Ошондой эле мына кайрымдуу бол фонддун жетекчиси Азамат Байматов жана ошол эле биздин айылдын Урмат байкебизге, ушул ага инилерибизге, айылдаштар, жердештерибизге баардыгына ыраазычылык билдирип кетебиз. Себеби ушул көп түкүрсө көл болот дегенде, ошол элдин батасы менен ушул кимде ким ушуга садака кылып берген болсо, ошолордун ар бир үй бүлөсүнө тынчтык болсун. Эч качан эч кимибиздин үй бүлөсүндө ушундай жаман оорулар келбесин. Ошондой эле биз ушу жора жолдоштун атынан ушу кайрымдуу фонддун жетекчиси Азамат Байматов байкебизге ыраазычылык билдиребиз. Бул жерден биз ыраазы болуп кетмекчибиз. Ушу Манас айылындагы туугандарга, Манас айылындагы курбуларга, ошол жактан эң башында башталганы марафонду ошо Манас айылынан башталды. Ошол биздин жора жолдошторго ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле Кыргызстандагы туугандарыбызга, кыргыз туугандарыбызга, Жети областтын баары жапа-тырмак жардам берген туугандарыбызга ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле чет мамлекеттен жардам берип аткан туугандарыбызга, досторубузга дагы ыраазычылык билдиребиз. Ушул ар бир туугандарыбыз, ушу садака кылган туугандарыбызга Аллах Таалабыз берекесин берсин. Ар бирибиздин үй бүлөбүздө тынччылык болсун. Ар бирибиздин жүрөгүбүздү кейитпесин Аллах Таалабыз. Жана ошондой эле кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов байкебизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Аллах Таала өмүрлөрүн узун кылсын, ден соолуктарын чың кылсын. Бүгүн аябай жакшы бир сонун күндө турабыз. Ушинтип тынчтык деген досубуз мындан 2 ай мурун оор абалда жатты эле. Ошол тынчтык досубузга айыл эли, бүткүл кыргыз эли баары жапа-тырмак оорусун билип, ошого кам көрүп, колунан келген жардамын аябай бар кол кабыш кылып жардам берди эле. Бүгүн акыбетин көрүп атабыз. Ошо Индиядан, Делиден ден соолугу чың болуп, ошол жактан операция болуп, ийгиликтүү мына бүгүн Кыргызстанга учуп келди. Аябай кубанычтабыз. Мына досубуз тынчтыктын бүгүн кыргыз жерине аман эсен, ден соолугу чың келип атат. Биз Кудайга, Аллага ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле мына ушинтип оор акыбалда жаткан учурда бири-бирибизди мындай кайдыгер карабай
ынтымактуу экенибизди дагы бир эли кыргыз эли далилдеп отурат. Мындан ары дагы эч ким оорубасын. Кудай анайдан сактасын. Бирок ошондо да ушундай акыбал учурлар болуп калат экен. Ошондо дагы бири-бирибизге мындай жардам берип, колдон келишинче көмөктөшүп туралы. Кимде ким ушул биздин тынчтык досубузга жардам берип, колунан келген жардам берсе, баарына Аллах таалам ыраазы болсун, жүрөктөрүнө ыйман берсин, жакшы күндөрдү насип этсин. Жана ошондой эле биздин Кайрымдуу Бол фондунун жетекчиси Азамат Байматовго дагы чоң рахмат айтабыз. Бул эми баардык нерсе Аллахтын каалоосу менен Азамат Байматов бул бизге себепчи болду, чоң жардам болду мындайча айтканда. Азамат сага ошол ишиңе ийгилик болсун. Мындай жакшылыктардын көбүн кыл, кыргыз элине көп жардамың тийип жүрө берсин. Аллах таалам сени ушул жолуңан адаштырбай баардык жагынан колдоп жүрсүн. Баарыңыздарга ден соолук. Ошондой эле Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов дагы барып, башынан баштаган ишти аягына чыгарып, Тынчтык Алымкуловдун ден соолугу жакшы экенинен кабар алды. Ошону менен бирге Тынчтык Алымкулов операциядан кийин иче турган 6 айлык дарысы кошалынып келди. Мына биз бүгүнкү күндө өтө кубаныч, сүйүнүч менен турабыз. Анткени себеби мына тынчтык мекендешибиздин бүгүн ошол кече будан мурунку кыйналган күндөр артта калып, бүгүнкү күндө ошол канчалаган элдин ынтымагы менен, биримдиги менен, ошондой баягы кыргызда ата сөзү бар. Жабыла көтөргөн жүк жеңил болот деген. Мына ошо сөздүн жыйынтыгын, ошо сөздүн маани маңызын көрүп отурабыз. Анткени ушул кайдыгер карабаган намыстуу кыргыздын уул кызы, дүйнө кыргыздары, Америкадан, Италия деги эле дүйнөнүн булуң бурчунан колдоо көрсөткөн мекендештердин ынтымагыбыздын, ушул эле тынчтыктын бирге чогойногон достору, классташтары биринчи айылынан баштап демилгени көтөрүп чыккан мына ушул жердеги турган бир туугандарына ушул жерде да кубанычында дайыма бирге болгон ушул жакындары, мына ата энеси, бир туугандары менен бүгүн мына ушул жерде сүйүнүч үстүндө турабыз. Бир боор, бир тууганым деп кыргызда бекер айтпаган экен. Ушу тынчтыкка барып, бир боорун берип, ушул жерде чоң айкөлдүгүн кылып, мындай кадамга көп адамдар бара албайт экен. Бирок ошентсе дагы бир туугандын бир тууган экендиги, кыргыздын убагында ушул медицина деле күчөйүп, бир күчүнө келе электе эле атабыз даанышмандыгы менен айтып койгон экен, бир боор, бир тууганым деп. Мына ошон үчүн Кудай буйруса биз өтө кубанычта турабыз. Кыргызымда ынтымагы, биримдиги бекем болсо мына ушундай ийгиликтүү иштер көп болот экен, сүйүнүч болсун. Тынчтык бүгүн жаңы төрөлгөндөй, бүгүн ушул жакындары менен мына баарыбыз кубаныч, сүйүнүчтө турабыз. Кимде ким салым кошкон болсо, тынчтыктын ден соолугу жакшырып кетишине салым кошкон бардык мекендештерге ыраазычылык билдиребиз. Садака беришлик бул балядан сактайт дейт, алыс кылат дейт. Ошол кимде ким салым кошкон болсо, кырсык апат балядан алыс болгон болсун. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Мына бүгүнкү күнү өткөндө жөнөтүп аткандагы акыбалыбыз бардыгыбызды бир кайгы муң эле. Жакшы болуп кетсе экен деген бир дуа эле. Бүгүнкү күнү мына тынчтык бир тууганыбызды ушундай бир кубанычтуу, курсанчылык менен тосуп атабыз. Мына көрүп аткандарыңыздай эле тынчтык бизге өткөндө сорго апарып салган болсок, бүгүнкү күнү чуркап чыкты өзү. Өтө биз кубанычтабыз. Мына ушул бардык элдин батасы менен, элдин кошкон салымы менен ушул жыйынтык болуп атат. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат, дайыма айтып келебиз, аддалу кафаилихи, аддалу алал хайри кафаилихи. Кайсы бир инсан бир жакшылыкка кол сунган болсо, жакшылык ишти баштап койгон болсо, ал ошол ишти жасабаса дагы жасагандай соопка ээ болот. Иншалла мына бүгүнкү күнү кол сунуулар менен ушул тынчтыктын жүрөгүнө, бир туугандардын жүрөгүнө бир курсанчылык тартуулоо менен биз эң бир жакшы ишти кылдык деп ойлойбуз. Буюрса Аллах таалам бардыгыбыздын салган салымыбызды, кылган садакабызды, кылган дуаларыбызды кабыл кылган болсун. Аллах ыраазы болсун. Бул сиздер көрүп турган үйдө будан 2 ай мурун тынчтык мекендешибиз кыйналып турса, азыр ментип апасынын кучагында кайдыгер карабай кол сунган мекендештерге ыраазычылыгын айтып турган кези. Биз мындан бир 1-2 ай мурда балам ооруп аткан учурда аябай эле оор күндөрдү өткөрдүк. Балам экөөбүз аябай эле оор болду.
ыйлаган күндөрүбүз болду, балам экөөбүз бири бирибиз менен кучакташып алып. Ал күндөр чындыгында бул күнүңөр эртең түшүңөрдөй эле өтүп кетет, билинбей калат деп бизге келген адамдар айтты эле. Бирок ошолордун айтуусундай эле болду. Кудайыма шүгүр, мына өтүп кеткен ал учур, баламдын ооруп жаткан учуру өтүп кетти. Баламды онтоп тамагыбызды берип, оозуна суу куюп тамак куюп аткан күнүбүз мына өтүп кетти. Ал күндүн өтүшү бир күнчөлүк билинбей калды. Каалайын Кудайым, ушу кыргыз элимдин аркасы менен, элим бар экен, ушу элимдин аркасы менен балам кайра жаңы жашоого жаралды. Балам кайра бүгүн жаңы төрөлдү, өзүнүн элине, жерине келип төрөлдү балам. Туш тараптан аябай кайрылуулар болуп атты, жакшы сөздөр болуп атты, кептер болуп атты. Мен ушу кыргыз элимдин боорукерлигин, ушул өзүмдүн башыман өткөн окуядан аябай баа бердим. Кыргыз элим аябай боорукер адамдар көп экен, жакшылыкка колун сунган адамдар көп экен. Кыргыз элимдин Кыргызстанда жашап аткан кыргыз элим, андан тышкары чет мамлекетте жашашып аткан кыргыз балдарым, кыргыз эжелерим, энелерим, сиңдилерим баардыгы жапырт жардам беришти. Москвада иштеп жүргөн, өзүнүн жумушуна кайыл болуп, тапкан акчасын токтотуп коюп, ушул менин балам үчүн базар кыдырышып акча чогулткан Нурсултан, Тилек балдарым, алтындарым аман болгула, эч жамандык көрбөгүлө. Кудайым ушул эненин жана ушул баланын көз жашын сыйлап, ушу биздин көз жашыбызды тыйып, мына жакшылыкка айлантып отурасыңар. Алтындарым аман болгула. Америкада иштеген Шумкарбек байкенин балдары, Бопон агайдын инилери, Хакасиядагы иштеп жаткан бир боор кыргыздарым, дагы да кимде бизге кол сунган адамдардын баардыгына, жардам берген адамдардын баардыгына миң мертебе ыраазымын. Мен айткан, кыргыз элим айткан тилекке мына жетип отурам. Балам аман эсен келди маңдайыма. Баарыңыздарга чексиз ыраазыбыз биздин үй бүлөбүздүн атынан. Кыргыз элим боорукерлиги мындан да көбөй берсин. Эч ким оорубасын, эч ким ыйлабасын. Бул жашоодо баардыгы эле жакшы болсун. Кыргыз элим эмес, жерим оорубасын. Мен кыргыз элиме миң мертебе ыраазымын. Мен башыма баш кошуп отурат. Мына баламды жаңы туулган баладай кылып мен жаныма алып отурган кыргыз элиме кимде ким жардам берген болсо, Алла ыраазы болсун баарыңыздарга. Миң мертебе ыраазычылыгымды айтам силерге. Ушул Кайрымдуу бол фондунун жетекчиси Азамат Байматов бизди башынан жардамга чакырганда эле башынан келген. Ушул бала өзүнүн, балам айткандай, өзүнүн бир туугандай көрүп, бат-бат каттап, бат-бат келип, колунан келген сөздөрүн айтып, колунан келген жардамын көргөзүп атты. Бул сөзү менен эмес, иши менен далилдеди Азамат. Иш жүзүндө мына бир чоң үй бүлөнү сактап калды Азамат. Нары чуркап, бери чуркап жүрүп, эл менен аралашып жүрүп, эл ушундай Азаматты баалайт экен. Мен энелик жүрөгүм менен, энелик мээрим менен ушу Азамат Байматовго, анын жанында жүргөн Тилек Айталиевке өзүмдүн чын ниетимден, энелик чын жүрөгүмдөн ыраазычылыгымды билдирем. Аллахка ыраазымын, Кудай Таалама. Кудай Таалам ичер суум бар экен, ошон үчүн Аллах, Кудай Таалам колдоп ушу кыргыз элимдин колдоо көрсөткөн агаларым, эжелерим, апаларым, карындаштарым, инилерим баардыгына ыраазымын. Батасын беришип айыгып кетсин деп өз бир туугандай
мен ооруп жатканда ушул үйдө менин маңдайымда өспүр туугандай кейип, ар бир адамдын кейип айыгып кет деген сөздөрү Кудайым буйрса азыр өзүмдүн тууган энем алдында күлүп жайнап ийгиликтүү болду. Кудайым буйрса кыргыз элиме абдан ыраазымын. Миң мерте шүгүрлүк кылам. Кудай таалам ичер суум бар экен. Кудай таалам да колдоду. Фонддун жетекчиси Азамат Байматов байкем өзү жетектеп барган. Кайра жетектеп мынакей вокзалдан тозо болуп атат. Өзү мен Азамат байке өз мага кандайдыр бир сезилди, өз баласындай, же өзүнүн инисиндей, же өз карындашындайбы, кандайдыр бир өзүн тим эле күйүп, тияка жүгүрүп, бияка жүгүрүп, жүгүргөндөрү текке кеткен жок. Тынчтык жакшысыңбы, улам келип ойлоп, ден соолугун сурап, ичип атасыңбы, тамак ичип атасыңбы, врачтар менен сүйлөшүп, ушул кайрымдуу бол фонддун жетекчиси Азамат байкеге миң мерте ыраазымын. Анткени себеби ооруп турган учурларда билемин Азамат байке, Азамат байкенин аркасынан Райхан Абдумали эже келди, көптөгөн ырчылар, актерлор келди, кыргыз элим келди. Мен тааныбаган, мен көрбөгөн кыргыз элимдер ишигим такалап, какалап, прямой келип, тынчтык жакшысыңбы деп баягы сураган кыргыз элиме абдан ыраазымын. Анан ушул кайрымдуу бол фонддун жетекчисине Азамат байкеге миң мерте ыраазымын. Тынчтык Алымкуловдун ден соолугу үчүн күнү-түнү чуркаган мекендештерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Алардын ичинде тынчтык мекендешибиздин Москва шаарында ири суммадагы акча каражатын чогултууга эбегейсиз салымын кошкон айылдаштары Мырзалиев Нургаза, Дөлөталиев Максат, Мурадилов Тилек, Таалайбеков Нурсултан, Сагдыгалиев Бек жана Бишкек шаарынан Самат Эшимбеков. Альянс ассоциация акча алмаштыруу жайларынын салымы чоң. Ал эми негизги ыраазычылык жалпы кайрымдуу кыргыз элин билдирсек жаңылышпайбыз. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуу фонду кылып келген ишин сөз менен эмес, иш менен көрсөтүп келет. Андыктан сооп табуу жолунда биз менен бирге сапарлаш болуңуздар. Баарыбызга ден соолук берсин, үй-бүлөбүзгө, ар кимибиздин үй-бүлөбүзгө ден соолук берсин. Бала чакаларыбызга, жакын туугандарыбызга, кыргыз элибизге тынчтык болсун. Мына буюрса бүгүн аябай жакшы күн болуп атат. Мына бир 2-3 ай мурун баштады элек ушул тынчтык элибизге колдон келишинче жардам эметели деп, мынакей ушунун жыйынтыгы бүгүн жакшы күн болуп атат. Ушуну ушул жакындары менен, инилери менен, жолдоштору менен, үй-бүлөсү менен ушул күндө мынакей бүгүн Кудай кут кылыптыр, жакшы күндө аман эсен келди тынчтык. Мынакей кыргыз элине биздин арабызга аман эсен келип кошулуп атасың. Буюрса мындан ары дагы ден соолугуң жакшы болсун, тынчтык инем. Аман эсен бол. Үй-бүлөң менен, мына жеңебиз менен, апаң менен, бүт туугандарың менен, бүт туугандарың келип аман эсен келип атасың. Кудайым ден соолук берсин дагы. Ишибизде баарыбыздын ишибизге ийгилик, ушундай ынтымагыбыз арта берсин баарыбыздын. Ошол ден соолукта бололу баарыбыздын, аман эсен бололу. Келип жаткан жаңы жылыбыз менен баарыбыздын, Аллага чексиз шүгүрлөр, мактоолор болсун, бизди ушундай бир кубанычтуу күнгө жеткизгендигине. Баардыгы Кудайдын буйругу менен ушунчалык тынчтыктын алгачкы күнүнөн баштап бүгүнкү күнгө чейин жакшы каалоо тилегин, бата тилегин айтып, намазында, тахажжуд намазында туруп алып, түн жарымда туруп намазын окуп дуа кылган биздин мекендештер, эжелерибиз, энелерибиз, аталарыбыз ушундай бир мекендештерибиз дуа кылып отургандыгына, жума намаз сайын жума намаздарды айтып дуа кылып коюңуздар, тынчтыктын ден соолугу жакшырып кетсин деген мекендештер видеолорго тартып кайра бизге жөнөтүп аткандыгы мени аябай кубандырып турган.
баарыбызды жалпыбыз мына бүгүн жалпыбыз кубанып турабыз. Ошон үчүн Кудай буйрса мына тынчтык ошол bundan канча убакыт мурда мынакей азыр Урмат байке айткандай эмне деген ойду ойлоп ушунчалык бир тумандуу ойду арасында отурган күн артта калып бүгүн мына ушундай алакан жайып отурган бир туугандар, мекендештер, классташтарың, досторуң, айылдаштарың, андан тышкары жапа тырмак кыргыз элиң, журтуң колдоп, Америкада туруп сен аларды тааныбайсың, мен аларды тааныбайбыз, бирок аларды көрбөсөк да алар бизди көрүп алып, ишеним артып колдоо көрсөткөндүн жыйынтыгында биз мына минтип кубанычтын алакан жайып отурабыз. Мен айтайын дегеним жараткандан жакшылык гана тилеп, бир келген бул дүйнөдө мына ушундай жакшылыктарды каалап, бакыт тилеп бирибизге бирибиз, жакшылык каалап, мына ошону тастыктап, бирибиздин ынтымактуулугубузду бекемдеп, ушундай ийгиликтүү күндөр көп болсун энеке. Мына ушул баягы кантип качан жакшы болот, жакшы болуп кетеби деген күмөндүү ойлоруңуз артта калып, мына балаңыз алакан жайып алдыңызда жакшы тилеги менен, үмүтү менен турат. Буга чейин кыйынчылыктар болгон, сыноолор болгон болсо, мындан кийин болбосун. Баарыбызда кимде ким кол сунган болсо, баарыбыздын үй бүлөбүздө оорубуз, сыркоо, дарттан алыс болсун. Кудайым бурса, жараткан зат ар бир тилек үмүттөрүбүз, жакшылык кылып үмүтүбүз, Кудайдан жакшылыкты үмүт кылып атабыз. Баарыбыздын үй бүлөбүз амандык, жакшылык болгон болсун, тынчтык. Мындан кийин буйруса, ушул бактылуу үй бүлөлөрдүн катарында биздин катарыбызда айдайм аман болуу, Кудай бурса. Ушул тойлоруңда, ушул бейшик тойлордо келели. Мына bundan бир канча мурда ден соолугуң жакшырып кетсинчи деп дуа кылганбыз. Эми бейшик тоюңда келип, ушул эле бир туугандар ушул жерде тойдо болойлу, Кудай бурса.